учурда дүйнө жүзүн каапчылык каптап, бүтүндөй калк кыйналууга туш болуп турган учур. Мына ушундай кырдаалда билим берүү жаатында өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы баскычы болгон санарип деген түшүнүк пайда болду. Бул түшүнүк боюнча баарыбыз эле өзгөчө мугалимдер кеңири түшүнүп алдык. Ошентсе да жаңы түшүнүк боюнча бир аз маалымат берип өтөйүн. Санарип бул маалыматтардын электрондук форматы. Башкача айтканда, кандай гана маалымат болбосун, аларды чектелүү сандагы ариптердин жардамы менен туюнтуу дегенди билдирет. Ал эми санариптештирүү бул маалыматтарды электрондук форматка өткөрүү же болбосо биздин тил менен айтканда маалыматтарды сактоо, иреттөө, эсептөө, алмашуу жана көбөйтүп таркатууну жеңилдетүү, тездетүү үчүн аларды компьютердин тилине өткөрүү дегенди түшүндүрөт. Бул көрүнүш маалымат технологияларынын, алардын ар кандай булактарынын өнүгүшү дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө тез эле күн санап өсүүсү менен түшүндүрүлүп келет. Бүгүнкү күндө санариптештирүү глобалдык процесс болуп, жер планетасын уламдан улам өзүнө багынтып, мейкиндикти артта калтырып келүүдө. Замандын талабына ылайык болгон азыркы мезгилде санарип технологиялары адамдарды ар тараптан курчап турат десем жаңылышпайм. Айтсам, ар бир заманбап үйлөрдө, ооруканаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда бар. Дүйнө жүзүнүн бардык билим берүү тармагында санариптик технологиялар кеңири колдонулууда. Деги эле агартуу тармагындагы санариптештирүү электрондук билим алуу системасына өтүү дегенди билдирет. Бардык окуу материалдары, ошондой эле журналдар жана күндөлүктөр акырындан онлайн режимине өтүүдө. Көнүп калган дептерлердин ордуна тапшырмалар компьютерларда жана планшеттерде аткарылууда. Мугалимдердин кесиби алда канча өзгөрүп, окуучулар материалдарды өзүлөрү үйрөнүп, аймактарда электрондук мектептердин пайда болуу жагына алып барууда. Интернет булактарында санарип китепканалар да пайда болууда. Кыскасын айтканда, биз санариптик маалыматты алуучу адамга айландык. Билим берүү тармагы боюнча керектүү маалыматтарды интернеттен гана кезиктирсек болот. Мына ушундай жаңылануу менен гана биздин жаштарыбыз келечек муундар өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошот деп ойлойм. Жаңы заманда ушундай өнүгүү менен алдыга жылып отурсак, биз өзүбүздү гана эмес, өлкөбүздү дагы өнүктүрөбүз деген ишеничтемин. Демек, санариптик билим берүү өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы баскычы болуп саналмакчы. Андыктан баарыбыз чогуу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганда гана санариптик билим берүүнү алдыга жылдыра алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.